Өлкөдөгү билим берүү тармактары кадимки режимде окуу тартибин баштаган. Айрым аймактарда окуучулардын саны көп болгондуктан саламаттык сактоо министрлиги тарабынан даярдалган алгоритм сакталбай келет. Мындай кооптуу кырдаалда окуп жаткан Кара Суу районундагы Ленин мектебинде 3000ден ашуун окуучу билим алат. Аталган билим уясына кырдаалды жеринен билүүгө бардык. Бирок мындагы көзөмөл кызматкерлери мектепке кирүүгө бизге бир топ тоскоолдук жаратышты. Директорга кирип сурап көрүңүз. Эч кимди киргизбей келет, уруксат берип. Жок, биз уруксат алып келатабыз, байке. Кандай бул коомдук жай? Мындай тоскоолдуктан улам Кара Суу райондук билим берүү бөлүмүнө бардык. Бирок бөлүмдүн жетекчилик кызматын аркалаган Гүлайым Машрапованы таба алган жокпуз. Андагы кызматкерлер тарабынан уюлдук телефон аркылуу да байланышууга мүмкүн болгон жок. Мындан улам башка адис менен маселени жөнгө салдык. Коя бериңиз. Азыр кирет алар, тартат. Сүйлөшүп көрөбүз. Макулбу? Болот өзүгө. Ошол Кара Суу районундагы Ленин атындагы орто мектебине келдик. Бүгүнкү күндөгү санитардык абалдар кандай? Бул боюнча азыр алдыда айтып беребиз. 3000ден ашуун окуучу билим алган Ленин атындагы номер 66 орто мектеби учурда 2 нөөмөт менен билим алууну улантырышууда. Биздин байкообузда санитардык абал талапка жооп берет. Окуучунун саны көп болгондуктан аталган мектепте айрым нормалар сакталбай калууда. Андан башка айласы жок болуп жатканын мектеп директору Буажар Калбаева билдирет. Эми азыр 3362 баланы экиге бөлүп, 2 сменге. Бардык класста 40тан ашуу бала окуйт. Ошого смен менен бекитип, чоң класстан 5тен 11ге чейин балдар 45 мүнөттөн окуп атат. Негизги сабактар өтүп атат. Калган сабактар онлайн режиминде. 1-ден 4-класстар 30 мүнөттөн окуп атабыз. Алар дагы экиге бөлүнүп атат. 2 сменге бөлүнүп атат. Ал эми саны көп болгон мектептерде 3 бөлүккө бөлүнгөн нөөмөт менен окуу ыргагы жүрүп жатканын билим берүү бөлүмүнүн башка адиси билдирет. Санитардык абалдар толук аткарылып жатканын ишендирүү менен айтууда. Мектептер бардыгы ошол дезинфекциялоочу каражаттар менен толук камсыз болгон. Ата-энелер, айрыкча демөөрчүлөр тарабынан, анан кийин жергиликтүү бийликтер тарабынан ошол дезинфекциялоочу каражаттар менен мектептер камсыз болгон. Самын, суюк, катуу ошол антисептиктер. Балдарынын мектептен билим алуусуна бир тараптан кубанып, бир тараптан кооптонуп турган ата-энелер коюлган талаптарды аткарууга аракеттенишүүдө. Онлайн сабак өтүүдө көпчүлүк окуучулар окуудан аксап калганын билдиришет. Бүт айткан нерселерин алып келдик. Биз ошо балдардын влажный салфетка, антисептик маскалар дайым жанында. Анан ошо балдар аз-аздан болгон үчүн биз коркпой атабыз. Маскасынын ичинде колунда салфеткасы бар, колдорун жуутуруп тазалап алып келип атат. Эми алын жетишинче ушундай кылдат. Бирок кийинки продукттарын кошуп бериптир го. Мурунку үйдө окуп аткандары жакшы бизге жагып атты эле. Азыр эми билбеймин эми. Өлкөдө эпидемиологиялык абал турукташып, билим берүү мекемелери толук кандуу окуу тартибине киришкен. Бирок кырдаал турукташканы менен кооптуу абал күч алышы мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Бул убакка чейин мектеп окуучуларынан оору аныкталганы да маалым болгон. Андан тышкары вирустун жаңы мутацияланган түрү дүйнө жүзүнө тездик менен жайылып, коңшу мамлекет Өзбекстанга да жетип келген. Биз эми азыркы күндө 2 толкун өткөздүк. Толук даярдыкты алып отурабыз азыркы күндө. Биздин Ош шаарындагы эпидемиологиялык абал бүгүнкү күндө акыркы 3 күн ичинде чыккан жок. Бул вирус абдан тез таркалат экен. Бир адамдан ошо жугуу процесстери абдан тез жүрөт экен депчи. Калган жактардан эми айырмасы дагы бир жаш балдарга көбүрөөк таркалат деген сөз болуп атат. Калган дарылоо процесстери мына ушул ковид илдетине чалдыккан жарандардыкындай эле болот экен да. Covid-19 илдетинин жаңы мутацияланган түрү дүйнөнү кооптонууга кептеди. Көптөгөн мамлекеттер карантиндик чектөөлөрдү киргизүүдө. Коңшу мамлекет Казакстанда илдетке каршы жапырт эмдөөнү баштаган. Ал эми Кыргызстанга коронавируска каршы AstraZeneca деген вакцинанын 504 000 дозасы март айынын башында келет. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин милдетин аткаруучу Алымкадыр Бейшеналиев 2 февралда жогорку кеңеште маалымат берип жатып билдирген. Нурзада Сыдыкова, Адлет Нышанбаев, Нурньюз.